оорусун айыктырат, Ичти жумшартат. Сабиздин пайдасы. Боор оорусу өтө жугуштуу оору болуп эсептелинет. Аны айыктырууда күнүмдүк турмушта иштеле турган азыктуу заты көп жашылчаны, өзгөчө сабизди дары катары пайдаланууга болот. Сабиз көбүнчө ашказанды тазартат, Ичти жумшартат, какырык пайда болгон жөтөлдү басаңдатат. Боор оорусун айыктырат. Сабиздин курамында май белоги, кант, А, В, С витаминдери, алма, кычкылы сыяктуу адам денесине керектүү болгон заттар бар. Сабиздин жогоруда айтылган касиеттеринен пайдаланып, аны менен боор оорусун дарылоодо жакшы ийгиликке жетишүүгө болот. Боор оорусу менен ооруган киши сабизди көбүрөөк жеш керек. Аны жештен мурун жакшылап таза жууп, кыргыч менен кырып, суусун чыгаргандан кийин 1 кг сабиз суусуна 2 кг кум шекер аралаштырып коюу болгончо жалынга кайнатат. Натыйжада ал сабиз шербети болуп чыгат. Андан күнүнө 20 граммдан 30 граммга чейин ичип жүрсө боорго пайда болот. Экинчи ыкмасы: сабизди майда кырып, кесип, шекер кошуп, сабиз ширесин даярдап, күнүнө тийиштүү өлчөмдө жесе да абдан пайдалуу болот. Эгер жогорудой дары даярдоого мүмкүнчүлүк болбосо, сабиздин өзүн сууга бышырып жесе да же анын суусун ичсе да боор оорусуна, ошондой эле эски жөтөл жана ашказан оорусуна пайда болот. Күнүмдүк тиричиликте аш сооданын пайдалуу жактары. Суу агып кетүүчү түтүктөрдү ашкана уксузу жана тамак аш соодасынын жардамы менен оңой эле тазалап алууга болот. Бул үчүн түтүккө 1 стакан сооданы себип, үстүнө уксузду куюу керек. 20 мүнөттөн соң кайнак суу куюп, түтүктөрдү тазалап алууга болот. Картошка кууруп жатканда ага бышаарга жакын туз кошуу керек. Эгерде башында эле кошуп койсоңуз, картошка карарып калат. Тамакка өнүп, жашыл түскө өтүп кеткен картошканы пайдаланууга болбойт. Мындай картошкада солянин деген уулуу зат бар. Жаңы капрон колготкени же узун байпакты кийгенде ага чачка себилүүчү лактан бир аз чачыратып койсоңуз, ал жыртылбай көпкө чейин сизге кызмат кылат. Ар бир кийген сайын лак себүүнүн кереги жок. Биринчи жолу кийгенде гана чачыратуу жетиштүү болот. Тамактын витаминдерин сактап калуу үчүн аны бышырып жатканда жыгач кашык менен аралаштырыңыз. Татымалдар жарыкты, жогорку температураны жана нымдуулукту сүйбөйт. Аларды оозу бекем жабылган фарфор, керамика идиштерине өз-өзүнчө салып, плитадан алыс коюу керек. Ванна бөлмөсүндөгү көктү кетирүүдө дагы ашкана соодасы менен уксуз керектелет. Алды менен көгөрүп баштаган жерлерди соода аралашмасы менен, андан соң уксуз менен тазалоо керек. Грибоктон жабыркаган жерлер катуу губка менен тазаланат. Дуал кайрадан көгөрүп кетпеш үчүн бөлмөнү жакшы желдетүү зарыл. Духовканын табасын майдын күйүгүнөн тазалоо үчүн табанын түбүнө ашкана соодасын себип, ага суутек кычкылын куюп коюу керек. Натыйжада жүргөн реакция майдын күйүгүн оңой тазалоого жардам берет. Баш оорудан таблеткасыз кутулуунун жолдору. Баш оору азыркы кезде ар бир адамдын көйгөйү. Жакшы маанайга жолтоо болуп, көңүлдүү иштөөгө мүмкүндүк бербеген баш ооруну таблеткасыз айыктыруу жолдору ар бирибизге кызык. Өзүңүзгө тынч абал тартуулагыңыз келсе, төмөнкү ыкмалар менен таанышып алыңыз. Жумуртканын сарысы. Алгаш жумуртканын сарысын аябай чалып алыңыз. Даяр болгондо таза чүпүрөктү ага малып, чекеңизге компресс катары басыңыз. Бул ыкма баш ооруда жана температура жогорулап кеткенде жардам берет. Ромашка. 1 уч ромашка гүлүн мискейге салып, анын үстүнө муздак суу куюп 5 мүнөткө чейин кайнатыңыз. Андан соң ромашканын буусу сыртка чыкпагандай кылып, үстүңүздү кымтып жаап, 15 мүнөт ромашканын ысык буусунан дем алыңыз. Бул ыкма баш ооруну тез арада жазууга жардам берет. Сарымсак. 2 чыкыйыңызга, кежигеңизге жана чекеңизге сарымсакты 2 бөлүп сүртсөңүз, баш ооруңуз заматта басылат. Лимон. Катуу ооруп жаткан баш ооруну лимондун кабыгы басат. Ал үчүн алгач лимондун ичин кабыгынан бөлүп алыңыз. Ал эми кабыгын ички жагын каратып 2 чыкыйга 2-3 мүнөт коюңуз. Акырындык менен баш ооруңуз басылат. Лимонду алгандан кийин териңиз кызарып калса, ал жерге балдардын бет майын же вазелин сүйкөп койсоңуз болот. Чалкан. Чалкандын маңызы баш ооруга жакшы жардам берет. Ал үчүн 2 аш кашык чалканды 300 мл кайнаган сууга салып, чай демдегендей демдеп коюңуз. 2-3 кашык менен тамактанарга жарым саат калганда ичип туруңуз. Жалбыз. Чайыңызга жалбыздын жалбырагын кошуп, 2 чөйчөк чай ичсеңиз, 15-20 мүнөттүн ичинде кеселден айыгасыз. Мындай чайды башыңыз ооруган ар кандай маалда колдонсоңуз болот. Капуста. Башыңыз ар дайым сыздап, сынып кетчүдөй болуп ооруй берсе, анда сизге кадимки эле капустанын жалбырагы жардамга келет. Капустанын жалбырагын ширеси чыккандай кылып сыгып алып, 2 чыкыйыңызга жана төбөңүзгө коюп, жоолук менен таңып алыңыз да, башыңыз басылганча күтүп олтуруңуз. Кызылча. Кызылча баштын катуу ооруганын айыктырат. Ал үчүн алгач кызылчаны шире сыккычтан өткөрүп, ширесин алыңыз. Алынган ширеге кебезди малып, кулагыңыздын артына айланасына басыңыз. Баш ооруңуз заматта басылат. Баш ооруганда кандай эрежелерди аткаруу керек? Башыңыз ооруп жаткан маалда баш кийимиңизди чечип коюшуңуз зарыл. Себеби баш мээдеги кан айлануу циркуляциясына эч нерсе жолтоо болбошу керек. Башыңыз катуу ооруган маалда ысык ваннага түшүңүз. Эгер андай мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, бутуңузду ысык сууга салып, аз убакыт кармап туруңуз.
Баш кийимди алгандан кийин жылуу суу ичиңиз. Бул кан тамырдын тырышканын басып, канды суюлтат. Башыңыз катуу ооруганда укалоо жардам берет. Мындай укалоону манжанын учу менен 2 чыкыйдан баштап жасап, көздүн кычыгына чейин 1 мүнөттөн жасоо керек. Суу ичкенден кийин тынч жерге түз жатып көзүңүздү жумуңуз. Эми эни 8 сантиметрдей болгон моюн урогуч же жоолук менен кашыңыздын жогорку жагынан баштап кечигеге чейин жаап алыңыз. Бул кандын айланышын жөнгө салат. Ооруп жаткан башыңызды терезенин муздак айнегине жөлөсөңүз баш ооруңуз басылат. Эгер башыңыз электр зарядынан ооруп жаткан болсо, анда айнек аны нейтралдаштырат. Лавыр жалбырагы арыктатып чачка жардамга келет. Жалбырактын дагы бир өзгөчөлүгү ашыкча ашыкча шлактарды бөлүп чыгарып тазалоочу касиетке ээ. Ошондуктан арыктоону каалаган айымдар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Бул үчүн 300 мг сууга 3 дана лавыр жалбырагын кошуп 5 мүнөт кайнатып алыңыз. Андан кийин термоска коюп 4 саатка демдеп коюп, бир күндө 4 маал. Тамактанууга 15 мүнөт калганда 1 аш кашык менен ичип туруңуз. Ушул эле суусундукка кара чай кошуп, бир күндө 6 кружкага чейин ысык бойдон иче берсеңиз, натыйжасы сизди кубантпай койбойт. Геморройдо 25 дана жалбырактын үстүнө 3 литр кайнаган сууну куюп 10 мүнөт демдеп коесуз да, бир күндө 1 гана стакандан ичип турасыз. Суук тийүүдө кокус шамалдап суук тийгизип алсаңыз, ал күчөп кетип гайморитке алып келберине эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан мындай кырдаалга туш болбош үчүн 10 дана жалбырактын үстүнө жарым литрдей суу коюп, аны 5 мүнөт кайнатып туруп, бетиңизди чүмкөп буусуна тосуңуз. Же болбосо 1 аш кашык майдаланган лавыр жалбырагына жарым литр кайнак суу коюп, аны 10 мүнөт кайнатыңыз. Кайнатылган сууну 4 саат тыныктырып, тамактанарга 20 мүнөт калганда күнүнө 3 маалдан ичиңиз. Чачыңыздын майлуулугу артып, андан арыла албай жатасызбы? Анда 5 дана лавыр жалбырагына 100 грамм алма уксусун кошуп, 1 сутка караңгы жерде салкын абада кармаңыз. Таза жуулган чачыңызды бул суюктук менен чайкап, көйгөйүңүздү чечиңиз. Бул майлуу чачтарга гана эмес, ак чачы барларга да пайдалуу. Эгерде териңиз кургап, чачыңыз какаштап жатса, 30 дана жалбырактын үстүнө жарым литр кайнак суу коюп, 3 саатка демдеп коюп, чачыңызды жуусаңыз, какачтан биротоло арыласыз. Чачыңыз көп түшпөй, түптөрүнүн катуу болуусун каалайсызбы? Анда 3 саат демделген лавыр суюктугуна балды аралаштырып, чачыңыздын түптөрүнө сүйкөп чыгыңыз. 1 саат өткөндөн кийин шампунь менен жууп саласыз. Бул ыкманы 1 ай колдонуп, кайра 1 ай чачыңызды салдырып жасаңыз. Лавыр жалбырагы тууралуу пайдалуу кеңеш. Лавыр жалбырагын жабык идиште, кургак жерде сактаңыз. Лавыр жалбырагын жыйналып, сорттолуп алынгандан кийин 9 ай, баштыкчаларга салынгандан кийин дагы 12 айга чейин сактаганга болот. Лавыр жалбырагын салган идишке ным колуңузду салууга болбойт. Кургак гана кол менен алуу талап кылынат. Ашыкча өлчөмдө колдонууга болбойт. Сапаттуу лавыр жалбырагынын узундугу 2-ден 5 сантиметрге чейин болот. Бат сынган бетинде тактары бар ачык күрөң түстөгү лавыр жалбырагын колдонуу сунушталбайт. Алоэ ширесинин пайдасын билесизби? Алоэ ширеси организмди тазалап, ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Аны атайын дарыканалардан табууга болот. Ал бир гана тамак сиңирүүчү мыкты каражат болбостон гормонду нормалдаштырат. Ич көпкөндө эмне кылыш керек? Мисалга 3 чоң кашык алоэ ширесине 3 чоң кашык таза балды кошуп, аралаштырып 3 саатка коюп коесуз. Даяр аралашманы күнүнө 3 маал тамакка чейин ичүү керек. Бул суусундук ашыкча шлактардан арылтат. 1 стакан таза сууга 1 чай кашык таза бал, 1 чай кашык алма уксусун, 2 чай кашык алоэ ширесин жана 4 чай кашык лимон ширесин кошуп суусундук даярдап аласыз. Даяр суусундукту күнүгө эртең менен ач карын ичүү сунушталат. Эмнеге адамдын уйкусу канбайт? Америкалык жана кытайлык изилдөөчүлөрдүн тобу адамдын денесинде суу жетишпегендиктен 2 сааттай уйкудан айрылышы мүмкүн деген жыйынтыкка келишкен. Окумуштуулардын айтымында, денеде суу жетишсиз болсо, адам жакшы уктай албай, ойгонгондо чарчаң абалда болот. Адистер 2 тажрыйба жүргүзүштү. Ага 9559 жана 11903 адам катышты. Алар заранын аналитикалык параметрлерин жана субъектилердин түндө эс алуусунун сапатын баалоону изилдешти. Изилдөөлөргө ылайык, организм суусаганда организмде антидиуретикалык гормон вазопроцессин бөлүнөт. Ал организмдеги суюктукту сактап калууну камсыз кылган, коргонууну баштайт. Окумуштуулар бул эрте ойгонуунун кошумча факторуна айланууда деп түшүндүрөт. Изилдөөчүлөр ошондой эле уйку начарлоосуна тамак сиңирүү жана эмоционалдык стресс себеп болушу мүмкүн дешет.